3 aydan keyin больницага düşüp kaldım. Больницага düşkөндөн кийин ошо диагноз менен сразу эле цирроз печени B деп коюп берген, астит деп. Ошондон кийин анан баламы эмчектен чыгарып ошо эмизип жүргөндөн кийин лечение алып жүрдүм. Өзгөн район Мырзарык айылынын тургуну Канымгүл Кудаярова мындан 7 жыл мурда боордун цирроз оорусуна кабылып калганын билген. Ошол күндөн тартып оору менен күрөшүп дарыланып келет. Ооруганыма 7 жыл болду. Буга чейин жакшы эле жүргөнмүн. Өзүм деле ушу медицина тармагында кызмат кылып иштеп жүрдүм. Кийин элдин чакыруусу менен айылдык ФАПта кызмат кылып жүрдүм. Жылына 2-3 жолу лечение алат элем. Кийинки мына 2000 жаңы жылда жатканымда ушу күнчалык состояниеда эмес эле гастроэнтерологияда жатканымда ушу состояние менен чыгарып коюшкан. Бүгүнкү күндөгү абалы бул. Буттары, курсагы шишип, бөйрөктөрүнө да таасир этип, араң эле басып калган. Дарыгерлер тез арада чет өлкөдөн боорун алмаштырууну сунушташууда. Мындай чоң процедураны жасоо үчүн чоң суммадагы акча керек. Температура чыгып тынбай. Анан кайсы жерге барышымды билбей. Кайрадан ушул гепатологдорго жолугуп ушул жерге келип жатып калдым. Ошо боордун катып баратканы экен. Баспай калышымдын себеби да. Мына ошондон улам кайрымдуу элден жардам сурайт. Урматтуу мусулман бир туугандар, жаш эненин өмүрүн сактап калууга жардам бериңиздер. Канымгүл болгону 36 жашта 3 баланын апасы. Баксы эле мурдагы калпыма келсем, балдардын пешенесине барсам болду. Баламдын эң чоңу 8-класста окуйт. Орточу 5-класста окуйт. Кичинекейин 1-класста бүтүп атат. Ушу баламды төрөгөндөй болдум да, ушу 7 жылдан ашып калды.